районундагы коомдук абал кандай? Коменданттык сааттын алгачкы күнү кандай өттү? Рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер. Жалпы Ош шаары, Ноокат району, Кара Суу райондорунун аймагында жана жалпы эле башка райондордо дагы бүгүнкү күндө кырдаал, криминогенди кырдаал туруктуу. Кече өзүңүздөргө белгилүү болгондой 25-нен эртең менен саат 7-ден баштап кечки 8-ге, кечинде 8-ден баштап эртең мененке чейин коменданттык саат кирген. Коменданттык саат кирген учурдан баштап жалпы жарандарга буга чейин жеткизилген коменданттык саат. Ошого карабастан коменданттык саатты бузгандык үчүн жалпы 85-тен ашуун жаран Ош шаары, Кара Суу району жана Ноокат райондорунда ички иштер орган кызматкерлери, медицина жана СЕС кызматкерлери менен биргеликте райондук ички иштер бөлүмдөргө жана комендатураларга алып келип, айрымдарына эскертүү берип, айрымдарына айып пул салып, эртең менен коменданттык саат ишин аяктагандан кийин үйлөрүнө жеткизилди. Негизинен криминогендик, саясий мүнөздөгү, социалдык мүнөздөгү кырдаал, туруктуу жана комендатура толук көзөмөлдө алып отурат. Ошондой эле Ош шаары жана Ош облусунун аймагында бүгүнкү учурда канча пост коюлду жана кайсыл аймактар менен карым-катнаш токтотулду? Бул өзгөчө абал кирген мезгилде ички иштер органынын өзүнүн атайын буйруктары бар. Ошол буйруктардын негизинде жалпы Ош шаарында 11, ал эми Ош областынын аймактарында 62 санитардык карантиндик блокпосттор уюштурулган. Ал блокпосттордо ички иштер орган кызматкерлери, СЕС кызматкерлери, өзгөчө кырдаал министрлигинин өкүлдөрү жумуш алып барууда. Бүгүнкү күндө жалпы калкка туура түшүндүрүү менен жана калк түшүнүү менен мамиле кылып атат. Анткени бул илдет өткөндө кайрылууда да айтып кеттим эле, бир гана ички иштер органдары же медицина же жалпы укук коргоо же мамлекеттик кызматтары күрөшө турган илдет эмес. Бул жалпы ар бирибиздин аң сезимибизде бири-бирибизге ошол тартипти сактоо, медициналык тартипти сактоонун негизинде гана жылыш болот жана биз бул илдеттен кутулабыз деген чоң үмүттөбүз. Рахмат. Бүгүнкү күндө Кара Суу, Ноокат райондорунда жана Ош шаарында өзгөчө абал киргизилип, коменданттык саат жүрүп атат да. Ал эми башка аймактарда, облустун башка аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланган. Мында жарандардын бир аймактан бир аймакка жылып жүрүүсү кандай тартип менен жөнгө салынып атат? Бул абдан туура маселе жана туура суроо. Анткени өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Ош областынын жашоочулары 1.315.000 калкы бар. Райондор бүгүнкү күндө бири-бири менен, айылдар бири-бири менен негизи маңыз бул жерде контакт болбош максат болуп атат. Ошол айрым райондордо бул илдет катталган жок, обсервацияда да жаткан райондор бар, жатпаган райондор бар. Ушул бири-бирине контакт болбош максатта ал райондордагы бири-бири менен каттоо чектелген. Бул милдет, бул ар бир жаран буну туура түшүнүү менен мамиле кылыш керек. Бир райондон экинчи районго өткөнгө болбойт. Бу жерде азык-түлүк, санитардык, дары-дармек, айрым учурларда роддомго барган учурлар болуп атат. Айрым учурлары мурда самолетко билет алып алган учурлар бул тоскоолдуксуз. Ал эми жерлерде уун, башка продукция жеткизиш бул эч качан тоскоолдук буга чейин деле болгон эмес, бул күндөргө чейин. Bundan кийин дагы болбойт. Кайсы точкага барса, ошол жерге биз керек болсо өзүбүз узатып, сопровождение кылып жеткизип коебуз. Эми жарандарга ушул учурдан кайрылып кетким келет. Урматтуу
Ош областынын райондору, Ош шаарынын жашоочулары бул илдет дүйнөдө күндөн күнгө көбөйгөн мамлекеттер бар. Ошол эле учурда күндөн күнгө бул илдеттен кутулган мамлекеттер бар. Кутулган мамлекеттерди биз талдоо жүргүзүп, анализ жүргүзсөк, бул бир гана ошол тартип, медициналык тартип, бири-бири менен түшүнүү жана контактты азайтууда азаят экен. Канчалык биз өзүбүз салт болуп калган тууган урукка каттоо жүргүзүп, той топур, дагы бир мындай өлүм жетим учурлар болот. Буга түшүнүү менен мамиле кылып, биз билбейбиз вирус каерде турганын, ким алып келгенин. Ошондуктан 15 апрелге чейин чектөө болуп атат. Андан кийин буюрса бүт оорулар мындай снижение, спадка кетет деген чоң үмүттөбүз. Ушуга контактты азайтыңыздар. Бир учур болуп калат, бир сөзсүз керектелүүчү бир азык түлүк болуп калабы, дары дармек болуп калабы. Бул ар бир райондо уюштурулган. Ар бир райондогу жетекчилер бул боюнча толук кандуу жарандарды камсыздап бериш керек. Ошон үчүн чакырып кетким келет. Бир райондон экинчи районго, бир айылдан экинчи айылга тууган урукту убактылуу четтете турсаңыздар. Рахмат, ушул эле суроого улай дагы жарандардан кайрылуу түшүп атат. Айрым аймакта жашоочулар өз алдынча эле айылдардын кире бериштерине блокпостторду коюп, киргизбей жатат, же болбосо чыгарбай жатат, зардышы барлар дагы айылдар ортосундагы бул бир түшүнбөчүлүктөргө алып келбейби деген дагы суроо берилип атат да. Жок, бул тескерисинче өз алдынча деген сөздөн алысмын. Анткени ички иштер органдары, медицина тармагындагы өзгөчө кырдаалдык теге эле бүгүнкү күндө мамлекеттик органдар жалпыбыз ар бир үйдү токтотуп, ар бир айылды токтотуп турганда күч жетпейт. Бул жерде дагы айтып атам, жарандар менен биз биргеликте ар бир айыл, ар бир үй өзүнө чектөө киргизиш керек. Ал жерде бири менен пикир келишпестик болуп калышы мүмкүн деген сөздөн алыпмын. Анткени ал жерде ар бир айылга биз ички иштер орган кызматкерлерин коюшка аракет кылып чыктык. Ал жерде эми мен мына айылга сөзсүз түрдө кирем деген максат болбош керек. Анткени мындай принцип болуп атат да, менин айылыма жукпасын, менин үйүмө жукпасын, мен ошондуктан бул жерден таза айылдардан сыртка чыгып бирөөлөрдөн контакт болуп кайра келбесин деген эле принцип бул жерде. Менин оюмча бул жерде бир айыл менен экинчи айылда түшүнүк, пикир келишпестик болбошу мүмкүн эмес. Анткени бүгүнкү күндө дыйкандар толук кандуу жерлерди чыгып иштеп келсин деген көзөмөл жана уруксат берилген. Ошол эле учурда мына 2-3 күндөн кийин жайлоолорго, жайыттарга мал айдалат. Мал айдалганда дагы берде чектөө жок. Жайлоого барып, малын ошол жерде кайтарып, элдин малын алып барып кайтарып чектөө болбойт. Анткени биз туура түшүнүү менен мамиле кылабыз. Жана тою, чөп дегендер уже мына жазга чыгып кой бериш керек мезгил болду адаттагыдай эле. Ал жерлерде чектөө жок. Рахмат. Дагы бир элден келген суроо бар. Жалгыз бой аялмын, жолдошум каза болгон, 3 балам бар, жаш балам бар дейт. Азык түлүк алып келүүгө сыртка чыгууга мүмкүнчүлүгүм жок. Азык түлүк жеткирип берүүгө кандай мүмкүнчүлүктөр каралган, кандай шартта мен азык түлүк менен камсыз боло алам дейт. Ооба, бул ар бир айылда ушундай бир моменттер болуп калышы мүмкүн. Бул жерде айрым райондордо жана бул жерде штаб түзүлгөн. Ошол штабта телефондор жана демилгөө топтор бар. Биз демилге кылып атабыз. Жана пропускной режимди бергенден кийин ар бир райондо, айылдарда бирден экиден жана унаалар болсо, азык түлүк ташыган, дары дармек ташыган, ар бир үйгө бул телефондор бар да, WhatsApp группалары бар. Бири-бири менен байланыш жана жамааттар менен байланыш система айылда жакшы түзүлгөн. Ошого чалып, жерлерде ушунун кемчилик болуп атат, алып келип бериңиздер десе, бул вообще проблема жок, маселе болушу мүмкүн эмес. Ал эми жерлерде бул кыймыл болгон болсо, биз жалпыга маалым болгон жерлердин телефонун бердик, бизге кайрылса, биз дагы өзүбүз дагы жеткизип беришибиз мүмкүн. Маселе болушу мүмкүн эмес мындай жерде. Ошон үчүн жарандар кайрылсын. Биз буну уюштурганбыз, бул системага түшүш керек, чындыгын айтканда. Чектөө киргенден кийин бул бир эле ушундай бир эжекелердин үйү эмес, ар бир үйгө деле жеткизип берсек жакшы болмок.
ушул демилгөө тобу мененчи? Рахмат. Дагы бир жарандардан келген суроо бул. Обсервацияда жаткандардын арасында эч кандай оорусу аныкталбагандар дагы жатат деген маалыматтар бар. Муну кандай негизде түшүндүрөсүздөр же чечмелейсиздер дейт. Бул жөнөкөй эле. Бүгүнкү күндө жалпы Ош областынын аймагында жана Ош шаарын кошкондо 395тен ашуун атуу бир жумалап, ошо баягы өзүнүн чектөө киргизген 14 күндүк багытында обсервацияда жатат. Бул контакттар учурашып койгон, жана оору чыкты деп атпайбызбы? Ош областына 20 чакты оору аныкталып калып, результаты положительный чыгып калгандар менен тууганчылыгы бар, той топурга барып койгон, учурашып койгон учурлар. Бул тетрисинче буга туура түшүнүү мамиле кылыш керек. Өзүн толук канды бул оору чыгып же болбосо билбей тууган уруктары менен каттоо жүргүзүп, тааныш тамыры менен учурашкандан мурун өзүн толук канды текшердирип алып, анан күнүмдүк жашоого өтсө болот. Ал эми обсервацияда жатканда бул медиктердин тили боюнча бул бир күндө эмес, бир 14-20 күнүн ичинде мындай симптомдору аныкталып чыгат экен. Ошондуктан бүгүнкү күндө толук мындай текшерүүдөн өтүлүүдө да. Жарандар коменданттык саат убагында кандай өздүгүн тастаган документтер менен ары бери каттоодо жүрө алат? Ушул токтолуп кетсеңиз. Мен мындай жарандарга дагы бир ирет айткым келет да. Албетте бул күнүмдүк турмуш, азык түлүк болобу, же дары дармек болобу, же дагы бир учур болуп калат. Жана айтып атпаймынбы, кээ бирлер ооруп гемодиализ алыш керек экен, ал жерден барышы мүмкүн. Бир срочный иштери чыккан болсо, бул жерде такыр чектөө жок. Мындай өтө мазмундуу иш болуп калган болсо. Ал эми жарандар коменданттык саат киргизген учурда албетте өзүнүн паспорту менен жүрүш керек болот. Ансыз болбойт. Анткени бул жерде мындай чектөө, мындай бир түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек да, бири-бирибизге азыраак контакт болуш керек болуп атат. Бул мындай процесс бүткөндөн кийин каттай беребиз. Процесс бүткөндөн кийин баарын жөнгө салып алабыз. Бир дүйнөнү караңыздар. Бүгүн колуңуздарда интернет булактары бар, теле эфирлер бар, гезиттер бар. Карасаңыздар, дүйнөдө эмне болуп атат. Ошондуктан ар бир жаран бул биринчи кезекте өзүн, үй бүлөсүн, айылын, районун, областын эң алгач сүйүктүү мекенибизди ойлошубуз керек. Бул адамдарды көп оорутпаш максатта болуп аткан эле иштер болуп атат, урматтуу мекендештер. Рахмат. Дагы бир суроо бул жумушка мамлекеттик кызматта же болбосо журналисттердин арасында айрыкча маселе болуп атат. Ары бери чыгуу маселесинде пропуск кандай чечилүүдө, алар кимдерге берилет, тартиби эрежеси кандай деген суроо болуп атат. Бул абдан маанилүү маселе, суроо. Бул жерде чектөө, биз бири-бирибиз менен чектөө маселе туруп атат. Маселе ооба, массалык каражат булактары дагы барып көргүсү келип атат, ситуацияны сүйлөшкүсү келип атат. Бирок ошол эле учурда ал киши деле контакт болуп атпайбы? Ички иштер органдары контакт болуп атат, маселен калк менен текшерип атат. Ушуну чектөө болуп атат да, бунун чындыгын айтканда. Ошон үчүн биз төмөндөгү багыттагы биз мындай сунуш киргиздик, ошол боюнча иштеп атабыз. Маселен, бир ишканада же бир мамлекеттик же болбосо бир менчик ишкана боло турган болсо, 20 адам иштеген болсо, ошонун 10-у бир же 2 автоунаа менен каттам кылса, бир багытта, бир территорияда, Кара сууда жашап, Ошто иштей турган болсо, ошол ишкана бир 2-3 машина автоунаа коюп туруп, ошол жерден пропуск алса, ошондой эле бүт ишканаларга ушундай сунуштама киргиздик. Ушуга придерживать этсек, ушуну кармансак, тутунсак, бул аз убакытта өтүп кетет, чыдаш керек болот. Ушул системаны биз карманабыз. Анткени биз ар бир жаранга эле пропуск бере берген болсок, коменданттык сааттын, анан карантин, санитардык абал дегендин мазмуну жоголуп калат. Туура түшүнүңүздөр.
Рахмат сизге, урматтуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биз Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондоруна киргизилген өзгөчө абал коменданттык саат боюнча сүйлөштүк. Бүгүн биздин түз эфирдеги суроолорубузга Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нуртинов Малик Абсаматович жооп берди. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.